Сиздер Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч тарыхый романынын кезектеги чыгарылышын тыңдай аласыздар. Студияда мен Абдурахман Абдивалиев. Шашылыш кабар угуп, эл тагдырын чечишке тиешем бар деп өзлөрүн кубаттуу сезген айыл бийлери, аксакалдары тебетелерин калдайтып, жигиттеринин окчундай бастырышып, топ-топ болуп келе жатышты. Топ аралап, эл оозуна кирип жакшы атанып кетүүгө дилгер жаш уландар эмес, хандан элчи келиптир деген кабар кызыктырып, алдында аты, колунда камчысы бар жай адамдар да көп келди. Келгендер салтка жараша, урук салмагына карап, көк тектирге Абылбей атайы көтөртүп эшигин карал койдурган өргөөлөргө түшүп жай алышты. Өргөө аларды кишилерге бака-шака болуп көк тектирдин төштөрүнө аттатпай кетти. Келер эл келип бүттү деген күнү улуу шашкеде көк тектирдин дөңүнө Керней тартылды. Абылбейдин өргөөсүнөн бир топ адам чыкты. Керней улам күчөп, кулак тундуруп, тоо арасына кандайдыр бир шаң толтуруп, элди топтоолууга чакырып жатты. Топ кишилеринин алдына Абылбей менен чоочун адам келатты. Узун бойлуу, кыркма кара сакалдуу, кабагы бийик. Элчи ушул. Ал жаңы келген күндөгүсүнөн кыйла жашыргансып, пешенеси жайылып, бети жаңырып, жылтырап калыптыр. Дуулдап туза чыгып, жардап турган элдин түрүнө астыртан серп салып, тик көздөрү менен ар тарабын бат-бат чалып келатты. Элдин көзү анда, кай бирөө кызыгып, кай бирөө таңыркап тиктеп, ичара шыбырашып узатып турушту. Хандын орточусу ушул турбайбы? Сөйлөттү кишикен. Хан менен ооз-мооз сүйлөшөр бекен ушул? Ооз-мооз сүйлөшпөгөн болсо, бияка келер беле? Аптабачысы имиш. Абылбей эл арасынан ушул шыбырларды угуп, аларды эңкейе карап түртүшүп тургандарды көрүп келетти. Ал дайыма ордого барганда кийүүчү саймалуу кызыл кымкап тонун, паңсаттык султаны бар ак сеңсел көрпө бөркүн кийген. Маңдайы жарык эле. Ассаламу алейкум. Аксакалдар колдорун көкүрөктөрүнө алышып, үн көтөрө салам айтып калып жатышты. Ва алейкум ассалам. Хан элчиси Абылбей алмак-салмак алиге алышып, сылыктык үчүн баш ийкей өтүп келе беришти. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Эл алардын артынан самсыды. Керней үнү тоо арасына жаңырык түшүрүп, шаңдантып, хан элчиси дөңгө салынган килемге отурганга чейин үн баспады. Абылбей жакшылык тилеп кол жайып бата кылды. Дөңдүн түбүн жакалай келип, жамырап орун алган эл дуулдап коштоду. Ушундан соң Абылбей ордунан кайра козголуп туруп, элди кыдырата тиктеп, элдин бүткүл дити өзүнө бурулганда, "О, журт", деп сөз баштады. "Мына, ордодон элчи келип отурат бизге. Бөтөн киши эмес, баягы Кайран Мусулманкул аталыктын уулу Абдурахман. Өзүңөр жакшы билесиңер, Кайран аталык биздин уруктун эмчектеш тууганы эле го. Мына, Абдурахман карагым бизди туугансып, ордо менен элеттин ортосуна түшүп, элчилик кылып келип калыптыр. Ошого шылтоолоп, бир жагы тууган таанып кетейин деп келип калыптыр", деп жүзүн жаркытып туруп сүйлөп, элчини көпчүлүккө тааныштырды. Эл арасы дуу-дуу боло түштү. Абылбей муңайым үн салды. "О, эл агасы, билармандар, баатырлар". Көбүр дароо тыйылып, ар бир билармандын баары, ар бир тыңсынган жаштын баары бул сөздү өзүнө алып, көкүрөктөрү көтөрүлүп, дем тартпай кулак түрүп калышты. Абылбей оозун караган элди дагы бир сыйра тиктеп, шар сүйлөп кетти. "Силердей асылдардын бактына, жаки караламан калктын тагдырына тиешелүү маселелер пайда болуп олтурат. Мына, элчи айтып келди, пешенесинде жок экен. Султан Сейит балада хандык доорун сүрө албай, бул дүйнөдөн өтүптүр. О, жакшылар". Абылбей кубаныч менен үнүн көтөрө таштады. "Бир кудайым жолун ачып, Бактияр Сейит Кудаяр качанкы кеткен ооматы кайра келип, ата арбагы жар болуп, ишагынан тактына кайра миниптир". Эл тым-тырс боло түштү. Алымкул аталыкты согуш майданынан четине бүк түшүрүп, өлтүргөн ордодого жашырын жаат эми ачыкка чыгып, Балахан Султан Сейитти мууздап салышып, Бухарадан Амирдин аскери менен келе жаткан Кудаярды тосуп алышып, такка кайра чыгарышкан болчу. Эки жолу тактан куулуп, эки жолу тең минтеп кайра алган Кудаярдын бактына аңыз кылышып, кишилер баштарын ийкеңдетип отуруп калышты. "Журт,
Хан элчиси келгенине мына бир апта болуп кетти. Ичкүптүнү ачык айтыштык. Көңүл кирлери жуулду. Кудайырхан амирин тутушту сураптыр. Кана, айткылачы, макул дебей кое алабызбы? Хансыз эл эгесиз үй сыяктуу. Ошол учурда Абилбей тээ четте аттан түшпөй камчысын бөйрөгүнө мадап сөздү кунт коюп угуп отурган Бекназарды көрдү. Ал жалгыз эмес эле. Жанында 10 чакты жигит бар. Катуу жүрүп келишкен өңдүү, аттары кара моюн болуп тердеген. Көздөрү менен жыйын арасын акмалап түшүп отурушту. Сес болсун деп, четтетип Бекназарды жыйынга чакыртпай калтырган болчу. Бул сапар кабак чытыбады, чоочубады. Андан Абилбей: "Тур ошондой четте", деп таба кылып, мурчуюп, салават менен сөзүн уланта берди. "О эстүүлөр, акыл тегеретип көргүлө. Замана бузулуп турган чак. Хазирети алтын тагына кайра келип көңүлү бир жагынан жайланса да, бир жагынан эл тагдырына көз салып, жаке бир саргая муңайып, бир кызара жакшы үмүттөн кубат алып сооронуп отурган кезе. Уккан эмессиңерби? Ташкенге Чырнай Паша кирди." Эл арасы үрөйү учуп, шыпшынып, күүлдөп ыкшалып кетти. "О жараткан, алар не кылар экен бизди? Карып таштайт го. О жараткан, ал күнүңдү көрсөтпө." Абилбей элдин түрүн карап, сөз жүйөсүн жоготпой сүйлөп жатты. Кече элеттин даткалары бүт ичкиликте, тоолукта баштап барып ордого кирип, Кудайырдын башынан таажыны жулуп алганда, танат белек, биздин жигиттер да кошо барышкан, кошо кылыч чабышкан. Ал Кудайга да, Кудайырдын өзүнө да дайын. Эми карагылачы, элдин биримдиги үчүн ошол өктөөсүн кечирип, убагында өзүнөн өткөн күнөөйү да болбой койбогон. Ошол болгон күнөөйүн унутууну кошо сурап, мынтип баарыбызга кадырлуу адамды кадыр салдырып отурат. Какайганга какайгын, машайыктын уулу эмес, эңкейгенге эңкейгин, атаңдан кылган кул эмес. Сөздүн түгөнөр жери ушул ки, ордо биздики, андай болгон соң, анын алдында тизе бүгүү, биздин элчилик, пенделик парызыбыз, деди Абилбей. Ак сөз, деп домбу обдулуп койду. Тезинен ак кагазга кат кылып, элчисин кайтарып, хандын көңүлүн тындырыш керек. Кудайырхан кокон тактысына келерин келип, элеттен көңүлү тынбай, туш-тушка элчи салып, эски сөөк улатып, күн санап бекемденүү аракетинде эле. Бул ордонун эң зарыл иши болчу. Бирок ордодогу аярлардын мунун кабатына бүтөрүп калсак деген ойлору, үмүттөрү башка болчу. Эгер ордого ушул эле керек боло турган болсо, анда Абилбей мынча топуратып жыйын чакырып, толгонуп сүйлөп отурмак эмес. Ал элчини алдына ат тартып, тон жаап, көңүлүн чак кылып, амирине ыкыралыктын белгиси катарында кыйбат тартуу жиберип, бат эле өзү билип жөнөтүп салмак. Бул жерде ортого ачык таштап чечмейинче болбой турган чалкеш маселе бар болчу. "О Паңсат укем, о жакшылар, бир соболго жол барбы?" Эл үн чыккан жака дуу эте карап калышты. Элдин орто ченинен бир адамдын малакайы көрүндү. Теңирберди. Таягына сүйөнүп, билермандар жакты калтылдап тиктеп турат. Бул көтөрмө чал эмнени айтаар экен? Бул жыйында эмне бар? Баласынын азасын күтүнүп, үйүндө тынч жатсачы. Эл тымтырс болду. Теңирберди жүтөлүп алды. Элчи келиптир дегенди угуп, өзүм эле башым ооп келип калдым. "О жарыктык, сөзүңүз оолбайт, бери жактын келип айтыңыз", деди Абилбей. "Ыя", деди кары киркиреп. Жанындагылардан бийдин сөзүн маанисин угуп алып, аярлап алдыга жылып басты. "Чөлдө элем. Бир теке базыра тарбы бар эле. Ошону балдарга тесте салдырып жүрдүм эле. Тирилик да, жан сактоонун далалаты да, өлгөндүн артынан өлө албайт экенсиң." Домбу ачуудан карарып кетти. "Айныган чал", деди ал. "Мында сенин тарооңдун маселеси чечилип жатабы, айныган чал?" Теңирбердинин кулагы муну угуп, ал домбуну кызыл көзү менен тумсоруп тиктеп, карынын алмакактай бырыштуу, сөөлсүз бети ан сайын кубара түштү. "Менин сөзүм кыска", деп кары чыйралып алдыга өттү. "Бийлер, Кудайыр көрбөй жүргөн Кудайыр беле. Өзү элетте туулуп, элетте чоңойгон бала. Бактысыбы, шорубу, эки жолу хан болду эле. Мына эми 3-чү жолу Кудайым муратына жеткирип салыптыр. Кут болсундан башка кааларыбыз барбы? Кут болсун. Кудайыр Кудайыр болуп жүрүп, айткылачы, не бейиш көрсөттү эле ушул элге?" "Ой,
Тилиңди тарта кебур, деп домбу ордунан тура калды. Эл толкуп, шамал термеген дарактын башындай толкуп күңгүрөнүп кетти. Ой домбу, деди Теңирберди сөөмөйүн сая көрсөтүп каарыды. Мен алжысам каарыдым, а сен каарыбай алжыпсың домбу. Бул жер жыйын, ордодон киши келип отурат. Ушундай учурда тил тартабы? Домбу сынып калды. Абел, атаң карашпай Кудай бейишин берсин. Кайрын агабыз жакшы адам эле. Мына, сен да жаман болгон жоксуң. Атадан арта туулбасаң кем туулбадың. Айтчы жарыгым, бул Кудаяр америн туткан элге не жакшылык убада кылыптыр? Бул ак суроо эле. Абилби журтчулукту динди ортого салып, эритип сүйлөп жатканда, ооз ача албай балык болуп тостоюп отурган адамдар эми сөз өзлөрүнүн эртеңки көрөр күнүнө келип урунганда эстерине келе түштү. Я, чын эле, эмне жакшылык кылам дептир? Акылдуу карынын суроосу жыйындын түрүн өзгөртүп жиберди. Ак суроо, айтсын элчиси. Баягы кыпчактарга көрсөткөн бейишидир. Ачык айтсын элчи. Ушул жерде Абдурахман Аптабачы ордунан турду. Элдин кыйкырыгы дароо тыйылып, бүт жыйын анын оозун карап калды. Элчи бая күнкү Абилбийдин өргөсүнө киргендегидей жупуну эле. Андагыдай көздөрү кооптонуп, чимирилип, кабыл эткен кыймылды кармабай, көңүлү жай сыяктуу. Бүркүт кабактын алдынан өткүр көздөр жыйынды бийиктен имерип тиктеп, сыр тартып турду. Туугандарым, деп баштады бийик сүйлөп элчи. Туугандарым, мына бий агабыз ачык айтты. Хан менен бул элеттин ортосунда өкүнүчтүү болмуштардын бар экени бар. Жок деген болсок, биз ат арытып мында да келбеген болор элек да туугандарым. Анын баары өткөн иш. Айыккан жара, азыр аларды жаңыртып отуруу мамлекеттин бирдигине зыян. Ал көрөкчө, айыга элек жара болгон күндө да аны жамыга таандык ишин кадыры үчүн көптөп даарылап, калуусуз кылып айыктырып койсо болобу? Болот туугандарым, болот. Ал узун боюн алга кичине эңилте, башын бир жагына бир тике кыңырайта, көзүн балбылдатып, жагымдуу коңур үн салып, мал телегендей муңайым сүйлөп жатты. Ойлонуп көргүлө, о акылы жетик каарылар, ойлонуп көргүлө, силер да, о каны кызуу уландар. Мамлекет түгүл, бир үй бүлөнүн ортосунда да кер-мур кеп өтүшөт го. Аны бүлө башчысы акырын териштирип, ар кимисинин күнөйүнө жараша, дегендей бол, мындай бол, деп калыстык айтып тыйып кое алат. Ошондон кийин кулагына сөз кирген бүлө кычаштыкты коюп, ынтымак жагына ойт. Эгер бүлө башчысы калыс сүйлөө ордуна бирине жан тартып, бирине акарат кылса, анда не болот туугандарым? Анда үйдүн тынчылыгы кетет. Казанын берекеси учат, анда үй бузулат. Бале, ошону айтыңыз, деп кубаттады Абилбей. Абдурахман оң колун көкүрөгүнө койду. Мына, туугандар, атабыз бир кезде аталык болуп турган кезде, эки ортодогу шумдардын кыяпаты жетип, кесепети уруп, ордо бузулду. Нечен бейкүнө мусулмандардын каны суудай акты. Кайран атамдын башы кетти. Калмышында Кудаяр тактысынан ажырады. Муну ким билбейт? Мына туугандарым, мен кек кылсам болор эле. Кек та кылдым. Алымкул менен Алымбек татканы ээрчип жүрдүм. Эмне таптым? Ырк кеткенден башка эмне көрдүм? Ушул бүгүн силерди жамынып кубат сурасам, бир көңүлдү сындырат белеңер, сындырбайт элеңер. Бирок мен кайра Кудаяр менен Саруу тагаларынын ортосун колдон келсе, дана керлеп, кайтайын деп келдим. Жыйын дым тартпай ойго батып калды. Ак сөз, ынтымак. Туугандык бар болсо, Кудайдын буйруган рызкысы өзү табылар. Ак сөз, ынтымактан ыйык эмне бар? Жыйын аздап кыймылга келип, ичара күүлдөп, толкуй баштады. Абилбей жаркырады. Элдин бирдиктүү түрүнө кубанып карап, ал да толкуп турду. Ал ордунан копшуло берип, эки колун бийик көтөрө, Аллаху акбар, Кудай бирөө, хан бирөө, Аллаху акбар, деп бетке бата тартып жиберди. Бүт жыйын дүрүлдөп коштоп, үндөрдүн аягы көпкө дейре үзүлбөй, жаңырыктап турду. Абилбей жыйынга кайрылды. Журт, деди ал азыр өктөм. Мына, Кудаяр хандын хандык эркине ыкрар болдук. Бетке бата тарттык. Эми Хазиретинин амирине каршы жүргөндөрдүн катыны талак, өзү каапыр, деди. Абдурахмандын колунан бир ором кагазды, хандын мөөрү менен тастыкталган кагазды кош колдоп алып, урматтап өйдө көтөрдү. Бешенесине, эртине тийгизип тооп кылды. Бул, о эл агасы жакшылар, силерге айтам,
О эр көкірек батырлар, бұл Хазіретінің бізге жіберген жарлығы. Дөшті оттап жүрген токулы аттардан бейпіл бышқырығы, майда жұртмылып тұрған серуен желдің үзіл-кесіл шу-шу еткен шоқымынан башқа оғылбай. Жиын дем тартпай тым-тырс болып, Абилбейдің қолындағы беқайбат қағазды тіктеп қалды. Мамлекеттен зарылы үшін қыл құйрықтан тандалған арғымақтар керек. Арғымақтарға менеп, чаба тұрған азамат жігіттер керек. Қылчаңдау болбайды. Хан жарлығы бер. Баяғы қолға барып жүрген жігіттер бүт аттанат. Қошымша жиябыз. Bir айлық күл азығы, қоштаған аты, құралы толық болсын. Мен өзім қол баштайым. Тоқтау болбайды. Қайра жиын, қайра маслахат құрып отырышқа уақыт жоқ. Жігіттерді тез-тез шайландырғыла. Нары кетсе, bir айдың ішінде түгелі менен қоқынға түшіп, тажының алдында тәсім қылабыз. Паңсат аке, елшіге бір собол. Жиын Абилбейдің сөзін бұзған, бейік үн шыққан жаққа дүңгіріп бұрылды. Бекназар. Ал ат үстінде үзеңгіні керетейіп, обдылып тұрғанілі. Абилбейдің көзіне қан тола түсті. Туған, деді Бекназар қайқырып. Хандың бізге қылар жақшылығы ұшыл біле. Ертең миң деп айдап орыс мылтықтың озына тосмақшы біле. Сезменен біз білебіз. Орыс мылтық түз болады. Орыс мылтық алысқа тиет, бат атылат. Хазіреті жақшы бейіш қамдап жатқан екен бұ қараларына. Орыс мылтықтың озына тосмақшы емес. Сіз бізден бүт мұсылмандың үйіне чақыртпай келіп алған дұшманын қуымақшы. Ошындай айтсаңыз тура болады, батыр жігіт, деп оңдады Абдурахман елші. Ошындай деп қойылы, туған. Бұл орданың ақылы, амирін тұталы дедік. Чауышып жүріп оңдық бұ. Bir жаққа оғып көчішіп кетпегеннен кейін, қайсы жағына болса да, ынтымақтан бөлек чара жоқ әлі. Мына туған. Амирін тұтар замат орда бізді Чернай Пашаға аттандырат Турбайбы. Көп аттаналы. Орда Чернай Пашаны қындай төз, алысқа атар, бат атар мылтық берсін, замберек берсін, чолақ қылыш жарабайды. Бекназар қылычын суырып алып, өйді ырғытып қайра саванан тосып алды. Бұл еме, түн қатқан уырларға ғана құрал болу алат болса. Оқтыңыз ба? Мылтық берсін, замберек берсін. Елшіні ой баса түсті. Жиын анын оғызын тіктеп тереліп қалды. Құдай бұйраған құрал табылар батыр, деді Абдурахман бір оқымда. Bizde Құдай деген қолбыз. Biz құралды Құдайдан тілейбіз. Қырықчылы қиямат жүрсе да, бейажалчымын өлбейді. Рызқылы пендесін Құдайым өз қолтығында сақтайды. Bir ал қолым десе, замберектен жалан қамчы бапалы болор. Бекназар баш шайқады. Қамчы қайдан жүріп замберектен күшті болып кетсін. Бұл алсыздың сөзі. Алсыз дайма Құдайды көңіліне төтек қылады. Абдурахман елші жауап таба албай, дабдырап отырып қалды. Абилбей күйіп кетіп, Бекназар, тоқтат, Бекназар, деп чаңырып жіберді. Бекназар тоқтабай, елшіге тик қадалып сөйлеп, туғанды қылсаңыз, бізден ханымызға бір оз дуай салам ала кетіңіз, деді. Орда увара болбасын, біз қарышчылы албайбыз, өзіңіз білесіз. Ат бізден қанатыбызды жұлдырып, боруыз менен сойлап қалғыбыз жоқ. Жігіттер бізден жүрегімізді оққа жылаңач тосор табатыбыз жоқ. Ушыл аманатты таштабай, емчектеш туғандыққа санасаңыз, ордаға ала кетіңіз. Жұрт бұзар, деді Абилбей қалшылдап. Анын кичинекей қызыл көздері зарды жылтылдай баштады. Ушыл жұрт бұзған бы, Паңсат аке? Жоқ. Мен алақанда тұрған ақвалды айттым. Бөөді өлімден жігіттердің башын арачаладым. Болып тұр. Барам дегенден жолына тура жатып албаймын. Өлігісі келген бара берсін. Мен барбаймын. Еме ыразысыз бі? Бұл қылыған қарабашыңа күш келтірет, айтып қойайын. Қарабашыңа күш келтірет, Бекназар. Чаварман. Бертеке дамбағардан туғандығына қарабайым. Ой, Бекназар. Бекназар солқ етпей тіктеп кейкерледі. Чабасыз ба? Қалаған күні барыңыз. Айлыбыз өзіңіз көріп жүрген көк өзендің бойында, деді да, тартқыла, деп жігіттерін дүбіретіп, артын қарабай жүріп кетті. Ешкім батынбады, ешкім алдына шықпады. Елші да, Абилбей да, өліп қана көрбеген аяр қарылар да, шалдырап, орындан тұрбай отырып қала берішті. Жиындан бөлінген азғанақтай қараған тоқталбай көзден алыстап баратты. Қан құсқырлар, деп онтап жіберді Абилбей. Қолдарының ұчы титреп, белі солқылдады. Жиын демін тартып түйшілі түсті. Жақын жерден кімдер бірі, қан тевезі я, деді. Ушыны менен, тосмосы жарылып кеткен көл судай бүт ел тілге келіп кетті.
карбаластап түүлүгүп, орундарынан тура башташты. Барбайбыз кошунуна. Барып чекебиз жылыды беле. Атасынын көрө. Ат турмак, аттын тезеги да жок. Аттан ажырасак, канатыбыздын кесилгени. Туура айтты Баатыр. Бара берсин өлгүсү келген. Үндөр абаны жарды. Бизди жоого минишке жарактуу кыл куйруктан ажыратып, анан баягы кыпчактардын таскебин кийгизгенлери бар окшойт. Атаңана алаттар. Кабактар чытылып, колго камчылар карышып, көпчүлүгү селдей күүлөп, эжа бербей, биринин үнүн бири укпай, ызы-чуу болуп жабыла атка чуркады. Ушунун баарын Абилбей баштаган топ бийлер, айыл аксакалдары, Абдурахман элчи дөң башында өңдөп кетип, кеңирип көздөн өткөрүп турушту. Бир заматта жыйындын жарымы түрүлүп, аттуусу аттуу, жөөсү жөө, учкашканы учкашып, атынын белин тартышка үлгүрбөй калгандары сүрдөөнөн калбай атын жетелеп, далдактап чуркап, чуудан, ат туягынан жер дүңгүрөп, Бекназар кеткен тарапка калкылдап жөнөдү. Жыйын бир сөзгө келбей тарап кетти. Абилбей элеттин кеткенинен калган билермандарын өз өргөөсүнүн төрүнө кайра чогултуп, ар кимисин бир теше тиктеп, бетинен түгөт чыгарып отуруп, угуп койгула, кийин укпай калган элем деп өкүнбөй турган болгула, сөзүм бир. Бекназар жака ат бастырган киши менен кырылышамын. Атамдын агасы болсо да угуп койгула. Такымына темир кызытып тамга бастырамын, деп каарын төгүп чачырды. Аксакалдар бүжүрөп, өзүлөрү аттанышты. Ал сыпаалык үчүн тышка чыгып да койбоду. Абилбейдин жаак терилеринин тырышканы ал күнү жазылган жок. Өз ачуусуна өзү ууккансып, иреңи кең сарыланып, элчи менен жумшак отуруп сүйлөшө албады. Түнү толгонуп, бир кирпик какпай, эрте мененки daarатка туруп кетти. Намаз окулуп бүткөндөн кийин Абдурахман улутунуп отуруп, Паңсат аке, сиз менен бизде не айып? Бири эли, бири ханы. Биз ортого түшүп адил сөзүбүздү айттык. Мусулманчылык, милдетибизден кутулдук. Эки дүйнө жүзүбүз жарык. Калганын өзлөрү билишсин, деди сабырсыз. Абдурахман, деди Абилбей өрттөнүп, мага 200 сыпай чыгарт, анжияндан. Бир сыпай набыт болсо, конун төлөйм. Мен аларды бетиме сүр гана кылып туруп, Абдурахман, мага 200 сыпай. Абдурахман Абилбейдин кеберсип кеткен элинин, кубарган жүзүн бир пас тиктеп туруп, бейди жумшартышка аракет кылып, тишинин агын көрсөткөн болуп жылмайды. Антүүгө жарабайт Паңсат аке. Сиз ачууга жеңдирип жатасыз. Андай кылуу кургак чөптүү талага от чачуу менен барабар. Өрт чыгат Паңсат аке. Абилбей кашын көтөрүп таңыркаансып тиктеп калды. Анын кабагына кандай кыл дейсин деген суроо чыгарып турду. Азыратиде кыбыретер дарамат жок. Хан аты, куру кайраты бар. Казынасы бош. Кошуун чачылып кеткен. Азырча калктын ыгына карап, сен жакшы, мен жакшы менен турсакпы? Антпесек Паңсат аке, ансыз да учунуп турган биздин баш баане Жаман Саманкана күйүп кеткедей. А Жаман Саманкана сиз менен бизге али көп керек. Абилбейдин сөөгү сыздап кетти. Ал жүзүн үйрүп, жер тиктеди. Заарды күлдү. Өгө деген үнүңөр, үксүйгөн жүнүңөр эле бар турбайбы? Башка жолубуз жок Паңсат аке. Бекназар Баатырдын дубай саламын айта барбаска чара жок. Элеттен мындай дубай саламдарды көп жерден уктум. Айтканда да жактап, мактап айтып барышыбыз лазым. А сиз менен биздин Хазыретиге элдин эптеп ушул калган жарымы жагы бүтүн турушу чоң канимет. Ушул сөздөн кийин алар унчугушпай, ар кимиси өз ою менен отуруп калышты. Көпкө деле сөз жалганбады. Бир убакта Абдурахман үлдүрөтүп жумуп отурган көзүн акырын ачып, "Теге Сары Өзөн чүй тараптан каттаган киши жокпу?" деп чегип сурады. "Жок. Эмне, керек беле?" "Кереги ташка тийсин", деп жиберди Абдурахман. "Ошол жактан шары уруп жатабы бул элди дедим эле. Кудай сактасын." Дагы унчукпай калышты. Мээ ооруткан ойлор ноюттубу? Экөө тең ныксырап, шалдырап отуруп калышты. Экинчи бөлүм. Наркы 1842 жылдын жайы. Шаралы, жайытта оттоп жүргөн мал сыяктуу бейгам болчу. Эрте менен муздак кымыраңдан карды керилгенче жутуп алып, дикилдеген ылдам көк байталды минип, түнкү жайыттан саан белерди айдап келди да, желенин башында имерип токтотуп, колондарды укуруктап кармап байлай баштады. Көндө кыла жүргөн иши, эч ойсуз, капарсыз эле. Колондарды байлап бүтөрдө, ага жигит келди. "Шыралы,
Датқа атам чакырып жатат, жүр, деди шаштырып. Жылмаалында бир назар салып тиктеп койбогон чоң таай эмне жакшы көрүп калды экен. Шералы акыркы кулунду байлап, анан шылкыйып ойлонуп жигитке кошулуп басты. Оң босогосуна узун шырык орнотуп, актуу сайылган чоң өргө. Өргөдөн обочу жерге тартылган кермелерде чоочун аттар. Кечеден бери айылдан аксакалдар келип кутулуп жатышкан болчу. Шералы кайдан билсин? Ажыбай Датка келип жүрүшкөн баягы көп саламчылар го деп ойлогон. Киши көп окшойт. Ичкерден кишилерден кобуру бал аарынын уюгундай бир калыпта күңгүрөп угулуп жатты. Шералине сүр басты. Чекесин кашып, жүрөксаада болуп туруп, айласы кеткенде кирпигин араң кыймылдатып, араң салам айтып кирди. Бүт таластын кадырман карылары, жакшы чыкма мырзалары 12 канат чоң өргөгө толуп отурушуптур. Төрдө карала кымкап жамынып отурган Ажыбай Даткадан башкасы орундарынан дүрүлдөп тура калышып, Шералинин саламына алек алышты. Бул эмнеси? Эч качан мындай ызаатты көрбөгөн, көрөм деп эч качан көксөбөгөн бечара Шералы апкарай түштү. Үй толгон көздөр чачырап, аваз кылып карап, Шерали ан сайын кысылып, өз денеси өзүнө артык баш болуп кетти. Жаак терилери шалбырап, башы кылтылдап, эти жок тизелери эки ийинине жетип, жөккөн арык буурадай пас болуп мүңкүрөп отурган Ажыбай Датка башын көтөрдү. Шералисиңби, келдиңби? Деди. Анын боз чалган нурсуз көздөрү жансыз тиктеп турду. Жакын келчи, жарыгым. Шерали тизе бүгүп, чалдын сөөктүү, арык колдорун кошколдоп, урматтап акырын кармады. Келдим тайеке, чакырткан экенсиз, деп жүүнү бош сүйлөдү. Отур ушундай, жарыгым. Шерали сыңар тизелей калып, бир уч сөөк болуп кичирейип, өтө караган тайекесинин кара сепкил баскан акылдуу жүзүнө ынтаа коюп, күтүп тиктеп калды. Ажыбай Датка же үргүлөп кеткени, же ойго чөккөнү белгисиз. Алсыз үлдүрүп, көзүн жуумп, бир пас отурду да, мына бул эл сени карап отурат, деди акырын. Алсыз, жарыгым, кулак салып отурасыңбы? Кулагым сизде, тайеке. Ажыбай Датка аппак суюк сакалын калтыраган алсыз колу менен акырын сылап, акырын жөтөлүп алды. Жакшы атанын кашык менен жыйнаган мүлкүн жаман уул чөмүч менен чачып түгөтөт дегени ырас. Амир Темир көрөгөндөн чепсиз зор өлкөсү, өзүнүн көзү өткөн соң, жок дегенде 100 жылга бүтүн турбады. Мураска алып, ал шаарда, ар элде бийлик жүргүзүп турган балдары бири-бирине баш койбой, ар кимиси ар жака чоюп, эң акырында өлгө бытырап бөлүнүп кетти. Амир Темир көрөгөндөн Мираншах деген бир уулунан Султан Мухаммад, андан Абу Саид, андан Өмөр Шейх, Фаргана ошол Өмөр Шейхтин энчиси болгон. Бир күнү ал дагы Самаргандагы уулу Амирден өз алдынча бөлүп алды. Ал убакта өкүмдарлар атак үчүн жанына ырчы, чоорчу, чечен топточу экен. Шаани үчүн ордосуна тоту куш, ак кептер бакчу экен. Бир күнү Аксы шаарынын касабасынын кырында отуруп, ак кептерине жем чачып отуруп, кептеркана кокустан урап кетип, Өмөр Шейх учуп өлүптүр. Ошондо Тун уулу Бабыр 12 жашар экен. Ал ошол 899-жылы атасынын ордун басып султан болуп көтөрүлөт. Султан Бабыр акылы тетик, кайраттуу азамат чыгып, Амир Темир бабасынын өлкөсүнүн бөлүнгөнүн бириктирем деп, чачылганын жыйнайын деп кол баштап чыгат. Ошол учурда илгерки Сайын хандын иниси Шайбандын тукумунан ошол түп атасынын атын алып, Шайбани хан деген кыйын чыгып, Эдил боюндагы Көк Ордодон, андан берки Ак Ордодон сан тийбегенден кийин күнчыгышты карай жортуул баштап, Самарканга келип калган эле. Өз туугандарынын ыркы жоктугуна чыдаса да, бабасынын Самаркандагы ыйык тагын атасы бөлөк бирөө келип ээлешине Султан Бабыр чыдай албай, Шайбани хан менен катуу кармашып, 3 жолу Самаркандан Шайбани ханды сүрүп чыгып, бирок бирөөтөлө көчүк басып калышка арты алсыздык кылды. Анын дитин түшүнүп, көмөк көрсөтүшкө ыркы жок туугандарынын бири да жарабады го. Өз агасын агалай албаган, жааттын улагасын сагалайт. Көмөк көрсөтмөк түгүл, кайта Шайбани ханды жамынышып, Султан Бабырдан Фаргананын өзүн талашты го. Акыры келип, кайран баатыр, бактысын башка жактан издеп, ооган тарапка жер которуп кетишке аргасыз болду. Тамагын кыр-кыр дегизип, алсыз жөтөлүп отуруп, Ажыбай Датка жай сүйлөдү.
Шералы кирпигин ойсыз кыбыратып, баш көтөрбөй, бул сөздөрдүн кимге айтылып жатканын ажырата албай, дал болуп отура берди. Султан Бабыр үй бүлөсүн гана алып, аз гана кишилери менен качып жолго чыккан экен ошондо. Атаңдын көрү, бапасыз дүйнө. Ооматы кеткенде өз токоюнда жүрүп жолборс ачык өлөт деген рас белем. Киндик каны тамган ата журтунан, ата бабасынын ушунча кең өлкөсүнөн таман коёр, баш калкалар жер калбаптыр го ошондо. Ошол кезде Сейдабак деген бир зайыбынан боюнда бар экен. Айы күнүнө жетишип турган чак экен. Тоо жамынып баратышкан ченде Сейдабак толгоо тартып калат. Айла курганда аттан түшүрөт. Ош жерде Сейдабак кылыч таянып отуруп, көз жарып, уул табат экен. Эми эмне кылышмакчы? Артта куугунчу, алдыда кыйын жол. Тизгин жейбей катуу жүрүш керек, андан ары. Кызыл эт бала шалкылдап атка урунар, тердеп кургап камыгар. Ага карап жай баракат болушса, арттан куугунчу жетип, баарынын башына жапа түшүп калары белгилүү иш. Эми эмне айла бар? Кана, эмне айла бар? Мүмкүн болушунча, аттардын кубаты барынча тез, катуу кетиш зарыл. Мындан башка акыл жок. Бала кантет. Ала кетишсе да, өлүм, таштап кетишсе да өлүм. Атка урунуп өлөрү бышык. А жол боюна таштап кетишсе, кокус бирөө кез келип калып, таап алса, аман калышы ыктымал. Бирөө таап албаса, баягы бир өлүм. Ушинтип тегеретип ойлоп турушуп, баланы жол боюна тагдырдын эркине таштап кетишмек болушат. Энесинин уузу менен уузантып, алтын сырду бешикке салып, үстүнө ак шайы оромол жаап, жуп аттанарда түтпөй, Султан Бабыр наристенин маңдайына колунун учун тийгизип өөп, бир үшкүрүп, анан белиндеги каухар кемерин чечип, бешиктин үстүнө арта таштайт. Ошол бойдон эки эмчегинин сүтү диртилдеп, ийин көкүрөгүн жууп, көзүнүн жашы бетин жууп, өңүлдөп ыйлап, кетип бараткан Сейдабакты жаңдап бастырышып, колтугунан сүйөшүп, жөнөп кете беришкен экен. Аргасыдан ата кетти жүрөгү сыздап, бала калды боору катып соолуп ыйлап. Үй ичи түйшөлө түштү. Кайра дым болуп, баары Ажыбайдат ханын оозун тиктеп калышты. Ошол кезде, ошол жерлерде кыргыз кыпчак, 40 000 деген уруктар бар бир жамаат болушкан экен го. Султан Бабыр баласын таштап кеткен жерден көчкө жайыт чалып өтүп баратып, али эл кону элек тоо арасынан жаш баланын ыңаалап ыйлаган үнүн угуп, улап барып, бадалдын түбүндө турган жабылуу алтын бешикти таап алат бир адам. Үй ичи дагы түйшөлө түштү. Бул окуя бир Шералы эмес, бул отуранардын баарына эле белгисиз болчу. О, кудурети күчтүү көкө теңир, сактаарыңды кыл үстүнө сактайсың, деп дуулдап кетишти. Ошол таап алган адам баланы бешиги менен, кымбат баалуу каухар кемери менен айылга алып келет. Ошол кыргыз кыпчак 40 000 уруктарынын жакшылары чогулуп, жети өлчөп бир кесип дегендей, баланын тагдырына ойлук кылышат экен. Ана, көз ача элек кызыл эт бала, алтын бешик, кунда жок каухар кемер. Жөн тегин адамдын баласы эмес. Узун элдин учуна, кыска элдин кыйрына кабар кылып, таанып алары чыкпаган соң, кеңешип туруп, 1000 уругунун айылынан сүтү бар зайып табышып, балага алтын бешиги менен табылган бала дешип, алтын бешик деген ат коюшуп, бактырып коюшат. Шерали, угуп отурасыңбы айланайын? Шералы аңкайып тиктеди. Сен ошол алтын бешиктин тукумусуң, уктуңбу? Сен султандын тукумусуң. Үй ичи дуу-дуу болуп кетти. Баары бүгүн көрүп отурушкандай, Шералине таңыркап тиктеп калышты. Шерали нестейип, иреңи бир кубарып, бир кызарып, же кубанаарын, же кайгыраарын билбей, сөздүн акырына акылы жетпей кеңиреп отурду. Кийин, кийин, Султан Бабыр бүткүл Индустанга падыша болуп турган чагында, бияка элчи жиберип, баласына суроо салдырган дейт. Издеп жүрүп, белгилерин айтып жүрүп, элчилер алтын бешикти табышкан дейт. Бирок баккан эл бербей койгон экен. Не бар, не жок, султандын бир тукуму арабызда турсун деп бербей койгон экен. Кийин алтын бешик балакытка жеткенде, эл ага 4 уруктан 4 кыз алып беришет. Кыргыздан, Кыпчактан, 40тан, 1000ден. Ошол улуу зайыбы Кутлуккан 1000 уругунун кызы болуптур. Ошол Кутлуккандан алтын бешик Теңирияр деген уул көрөт. Ажыбайдатка чарчап, тиши жок кызыл ээгин ачып, акырын энтигип, оюн жыйнактап токтоло калды. Ага кыпкызыл кырма кесе менен кымыз сунушту. Ажыбайдатка кымыздан биртке жутуп,
тамагын нымдады да, ырахаттанып, тамшанып алып кайра сөзүн улады. О, кийин Шайбани хандын тукумунан Бухаранын өкүмдары Абдулмомун деген бул Фаргананы сурап турган өзүнүн бир ата түшкөн тууганы Өзбек ханды чаап, анын бийлигин жок кылып, Фаргананы өзүнө каратып, кайра Бухарага кайтып бараткан жолдо ичарадан тымызыгын уюшкан кутумдарынын колунан өзү да өлүп тынат. Мына ушуну менен Шайбани тукумунун бийлиги токтолуп, Бухарада Маңгыт уругунан Аштархани тукуму такка келет экен. Такталашуу оңойбу. Ошол такталашуу коогасында Бухаранын өкүмдарлары кимиси болсо да өзүлөрү менен өзү алышып, бияктагы Фаргананын каарман туруга кубатсыз болуп калат. Фаргананын тыңдары Бухара амирлигинен моюн толгоп, өз алдынча болуп кетүүгө умтулуп, султан тукуму деп Теңирярды бий көтөрүп жиберишет. Ошондо Теңиряр 60 жашта экен дейт. Бул иш пайгамбардын жылы эсебинде 1006-жылы Чендерде болот. Ушинтип, Теңирярдан баштап Нарбото бийге чейин Алтын бешиктин тукумунан саналуу 13 бий өттү. Оттор жарыгым, көкүрөңө түйүп ал. Алтын бешиктин 4 уруктан алган зайыптарынан тарган балдары чөлдө, тоодо, эч кимге түзүк баш койбой, өзү бий, элет атанып, эндеке жаткан уруулардын ортосуна данакер болуп, башын бириктирип келишти. Бир кезде Шады деген бие Маргалаңдын үстүнө тоого ууга чыгып, уудан кайтып келе жатып, бул кыргыз элети кантип жатыр экен деп, байкай өтөйүнчү деп, башка кийим кийип алып, бир жолоочу кейпи менен кыргыз айылдарын кыдырып түшөт. Касты жеткенби, бир айылда аны тааныппы, же тааныбайбы, кыргыздар аты тоонун сыйрып, өзүн өлтүрүп салышкан экен. Ал кезде бийинин кунун өчүн алышка кубаттары келишкен эмес. 1174-жылдарда Кытайлар Кашкарды басып алып, андан бери жунгар калмактарын катуу кырып, биякты карай түргөн. Калмактардын өлгөнүнөн калганы жаңы жер бошотуп алыш үчүн Фарганага самсып кирип келген эле. Алтын бешиктин балдары ошондо ишке жарайт. Ошолор жол баштап, ошолор кол баштап, калмактардын селин токтотуп, үшүн тайдырып, башка тарапка оодуруп жиберип, ошондо барктары катуу көтөрүлөт. Эң акыркы бей Нарбото иштен чыккан, тегиндей тиштен чыккан, кирген жойго туруштук бере ала турган бирдиктүү ордо уюштурмакчы болуп, 1216-жылы Тун уулу Алимди ак кийизге салдырып хан көтөрттү. Өргөдөгү олтурган эл кары датханын сөзүн өтө кунт коюп угушуп, теги орто жашап калган сейрек кара сакалдуу, көзү алагар, корунчаак, жүдөө Шералине үн катпай тиктеп отурушту. Ошол күндөн Кокон ордо аталды. Сарай салынды. Хан атынан алтын, күмүш теңге чыгарылып, казына жыйылып, казынанын эсебинен аскер күтүлүп, ар кандай өкүм хан атынан айтылып, бийлик бир колго чогултулду. Алимханды көрүп калдым. Ташкан суудай кайраттуу, өтө айлакер, акылы тетик, кишиге оңой ишенбеген, аяганды билбеген залым киши эле. Эми мурдагыдай уруулардан ага бий эмес, алда канча бирдиги бар, Бухара амирлигине ыкрар кылбаган, кыйла күчтүү мамлекеттин башында турганын көргөн соң, эл алышка, дагы жер кеңиришке катуулап киришти. Аталары муну акырындап дос, сөөгүк арттыруу аркылуу жүргүзүп келишкен көбүнчө. Алимхан кылыч менен күргүчтөдү. Аргымактардын туягын, азаматтардын канын аяган жок. Бүткүл хандык доорун тынымсыз жортуулда өткөрдү. Ошондо жарыгым, күндүз десе күндүз, түндө десе түндө аттанып чаап бердик биз дагы. Алимхандын тушунда Кокон жел тийген өрттөй күч алып өстү. Шералы, кулак салып отурасыңбы, жарыгым? Алимхан кишиге оңой ишенбеген киши эле дебедимби? Саалдан кийин, Нарбото бийдин көзү өткөндөн кийин, ал кокустан такка мураскор болуп чыгып калат го, деп кишини элешектенген, алыс жакын туугандарынын көзүн жойду. Биринчи болуп, угуп отурасыңбы, жарыгым? Сенин атаң Хажы бийдин башы кетти. Шералы селтеп карап, көздөрү чекчейип кетти. Хажы бий менен Нарбото бий атасы бир, энеси башка бир тууган болчу. Эки бир тууган батышпай, Хажы бий көбүнчө жаткалда тагаларын жамынып жүргөн. Биз менен сөөк жаңыртып, сенин энеңди ушул таласта алган. Ошол Нарбото бий өлгөндө ариетине барып, анан ошол бойдон ордодо кала берген болчу. Ошентип, эч капарсыз ордодо жүргөн убагында жанагын деп шек санап, кайран сөөгүбүздү Алимхан көмжам кылып салды. Бул иш
1223 жылы болду. Ошондо мен да ордодо элем. Жигиттеримди ээрчитип, карындашымды коштоп, сени өңөрүп алып, түн катып ордодон чыгып кеттим. Шералы кайра шылкый отуруп калды. Ал өзүнүн тегин билчү эмес. Ажыбайдатканын эрке карындашынын артынан ээрчип келген саяк бала катары гана жүрүп, мынтип жашы улгайып бараткан болчу. Көзүнө жаш тегеренип келе баштады. Билбейсиң, кайдан билесиң? Анда жаш элең, акыл токтото элек көөдө келең. Хандардын көзүнөн алыс, кулагынан алыс, караламанга тегиңди жашырып, канатымдын астында асырадым жарыгым. Алимхандан кийин анын бир тууганы Өмүрхан болду. Такталашуулардан кутулам деп, Өмүрхан да Алимхандын адатын кылды. Алимхандын ээржетип, кол баштап калган уулу Шахрух бектин башы кетти биринчи болуп. Алимхандан дагы Ибрагимбек, Муратбек деген эки уулу бар эле. Алардын энеси Самарканга ала качып өлүмдөн арачылап кетти. Өмүрхан Алимханга караганда кыйдыраак, ишти кылыч менен эмес, акыл менен жүргүзүшкө жөндөмү бар хан чыкты. Алимхан таажы кийген эмес, кой коюп такка отурган эмес, ат үстүнөн оокат жеп, ат үстүндө уктап, өмүрүн жоопкерчиликте өткөргөн. Таажыны биринчи Өмүрхан кийди. Такка отуруп, арыз сураганды биринчи Өмүрхан баштады. Ал шаарларга мечит, медресе салдырды. Кайракы жерлерге кош арык чыгартты. Коңшулары менен достошуп, душманын азайтты. Ушинтип, агасы Алимхан адамдын канына жууруп жараткан мамлекетин иштен бекемдеди. Өмүрхандын көзү өттү. Өмүрхандын көзү өткөндөн кийин анын уулу Мадали ордун басты. Жакшы атанын качык менен жыйнаган мүлкүн жаман уул чөмүч менен чачып түгөтөт деген 1000 мерте ырас экен го. Шарият урганды, хан көтөргөндө салтанатына мен да барган элем. Эркеликтен жинде өскөн, чыргоо, ачуулуу. Андан калса, ордодогу кошоматчылардын кошоматы, шарап, катын, айланасындагы кишилердин жаман жүрүмү, оңолбой турган кылып бузган, тиртең деген арык бала болчу. Кокондун кулачы, бир жагы Вадахшан, бир жагы 7 шаар, бир жагы Арал деңизине жетип калган эле. Бир же 2 шаарын алдырып тим болсо гана, акылсыз Мадали. Аталары улуу эмгек менен кураган ордонун таркин кетирди. Баарын колдон чыгарды. Мына, быйыл жазда Бухаранын амири Насрулла Батыр хан капилеттен кол салып, Мадали хандын колун Кокон шаарынын жанында кыйратып таштап, Коконго кириптир. Кулак салып отурасыңбы? Коконго кириптир. Өдөрүнө жакын Өмүрхан бир кожонун сулуу кызына ынак экен. Өмүрхандын көзү өткөндөн кийин шарият урган Мадали сулуулугуна азгырылып, жолоп койгон эмес. Насрулла Батыр хан мына ушул жерден кармаптыр. Мадали энесин алды, шарияттан чыкты. Шарияттан чыккан кара бет киши мусулман тагында отура албайт деп жайып, уруш баштаптыр. Көрдүңбү? Насрулла Батыр хандын айласын. Мадали дин урганды жырылбас жерден кармап, элден чыгарып туруп чыгыптыр. Дин урганды ордосунун босогосуна мууздап таштап, Кокондун бүт эли, бүт жери Бухара-и Шарифтин бактылуу амираны Насрулла Батыр хандын адил бийлиги астында ыкрар болду деп жар жакыртып, Коконго өзүнүн бегин коюп кетиптир. Мына уктуңбу муну, жарыгым? Жетим элең жетилдиң, карып элең оңолдуң. Эми замандын кызмети сага келди. Аттан эми, багыңды Насрулла Батыр хандын колунан талашып ал. Талашпасаң так жок, күтүлбөгөн бак жок, жарыгым. Учур деген бир келет. Мына учур келди. Ажыбайдатка акырын кыр-кыр жөтөлүп, алдында турган кырма кесени өйдө алып, калтырган колу менен кымызын акырын чайкап, дагы биртке жутты. Аярчалдын көңүлү бүт тети, Шералы жакта. Андан акылдуу бир сөздү күткөнсүп калды. Шералы жашыды. Таяке, мен жалгыз кайда барам? Ажыбайдатка башын ийкегилеп, андан камсаныба жарыгым, деди эркелете. Бул отурган эл сени жалгыз аттандырбайт. Бүт аксы, бүт талас, чаткал азыр сенин колуңда. Ат жалын тартып, минишке жараганы сенин кошунуң, жарыгым. Эмне, жүрөксүнүп турасыңбы? Эч жүрөксүнбө. Жөмүрө баштын мойнунда бир өлүм бар. Анын эртеси, кечи баары бир. Көп караламандын бири болсоң, бир жөн эле. Султанзада болгонсоң, ата мурасын талашпай, көр окаттын артынан коңунда калган намыс. Намыс өлүмдөн катуу болот. Сенин ыйык каның бузулуп, уругуң бачыкиленип кетпесин деп, тектүү жер тандап, Тообай уругунун бийи Токтоназардын кызын алып бердим.
Учун кур эмес. Артыңда 3 балаң бар. Жүрөксүнөр жөнүң жок. Сенин 4 тарабың кыбыла. Карылык жетиккен датка чарчап, тиши жок кызыл ээлегин дагы ачып, акырын энтигип токтоп, жай сүйлөп, өзүнүн оң жагында отурган чоочун киши жака колун учун жаңсады. Мына, аксынын бийи Нүзүп бий. Суюк сары сакалдуу чукчуган чоочун кишини Шералы алдыртан уурданып тиктеди. Ителигинин көзүндөй тирмейген тик көз көзүнө уруна түштү. Ажыбайдатка сол жагында отурган нооча кара жигитти карата жаңсады. Муну болсо тааныйсың. Өзүбүздүн инибиз Сыйдалыбек. Мына жарыгым. Бири кол башчың, бири жол башчың. Шералы өйдө тиктей албады. Ыраазычылыгын билдиргени болдубу, бүк түшүп эңкейип, дайекесинин карала кымкап тоонунун этегине тооп кылды. Ажыбайдатка алсыз жөтөлдү. О, бири кем дүйнө. Баягыдай жүзүмдө нур, билегимде каруу бар чагым болгондо, көрүп турасың го. Жарыгым, мен тоголонуп каарыдым. Ушул азаматтардын этегин кармап барсаң муратыңа жетерсиң. Муратыңа жеткен соң, эсиң болсо, ыраазычылыгын алып, кадырлашып кетерсиң. Бирөөнүн адал кызматың менен өтөй бил. Мындан нары сенин этегиңе тооп кылат эл. Элге кенен бол, бурадарга күйүмдүү бол жарыгым. Тарлык тар кишинин кылар иши. Шералы тердеп кетти. Оозуна эчтеме кирбеди. Ажыбайдатка Нүзүп бийге назар салды. Башын тез-тез калтылдатып. Нүзүп өкем, баштаган ишиң кыйын иш, деди ал ойлоо. Бирок мезгилдин күчү сен жакта, мунун өтөсүнө чыгасың. Көл дайыма эле жер чапчып толкуп турбайт. Көлдү бороон толкутат. Эл деген көл сыяктуу. Насрулла Баатыр хандын бороону үркүтүп, элди биртке козголтуп койду окшойт. Аттана бер тартынбай. Жөн учурда бул элди уруп чогултуп, ууга толук алып чыга албайсың. Азыр кичине дем берип туруп, кайда баштасаң, ошол жакты сел болуп каптап өтүп кетет. Ошону билипсиң, түзөк өкем. Эсиң, көзүң бар экен, жолуң ачылсын. О, мин, деп сөөктү, арык колдорун жайып бетине бата тартты. Шералыны силерге тапшырдым. Силерди ыманыңарга тапшырдым. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Дөрүлдөп бата кылышты. Нүзүп тирмеген тик көздөрүн сүзүп, ийилип, Ажыбайдатканын колун кош колдоп кармап, акырын тооп кылды. Өзүңүздөй көрүңүз бизди, деди ал. Эртеси күнү Нүзүп Ажыбайдатка кошуп берген 70 жигит менен Шералыны алып, түн катып Кара Буура ашуусу аркылуу Аксы багытына ашып кетти. Нүзүп келери менен уруктардын билермандарын тез чогултуп, Шералыны көрсөттү да, көптөн бери туюк алып жүргөн дитин салды ортого. Мен Коконго жүрөмүн, деди ал, токтоосуз. Бир ыйык иштин белгиси кылып, акбоз аттардын жал куйругун кызыл канга боетуп, ага жарчыларды мингизип, элеттин кыйрын кыдыртып чаптырды. Кадырлуу Нүзүп мырза Коконго жүрө турган болду. Аттангыла. Ордону букаралыктардан тазалай турган болду. Аттангыла. Нүзүп мырзанын колунда таажынын мураскору. Аттангыла. Элге карамдуу, адил заман тургуза турган болду. Нүзүп мырза, аттангыла. Аттангыла, көр пенделер, аттангыла. Алтын таажынын алдында өтөгүлө пенделик карызыңарды. Аттангыла. Аттангыла. Жал куйругу кызыл канга боелгон акбоз атчан жарчылар ушинтип жар салып чабышты. Эки суу арасындагы Кыпчак уругуна, Ташкент багытындагы Курама уругуна тили ширин элчилер барды. Эл дүүлүктү. Туш-туштан кошундар куралып, ак, көк тууларын туйлатып, жер түтөтүп келе башташты. Кырка чокулары ак мөңгүлүү улуу тоонун жашыл өтөгү, жар аккан суунун бою. Эки өйүзүндө көк жашыл бөксө адырларга чейин созулуп, майда ак чатырлары жыбырап, өргүдө жаткан көп кошон. Майда чатырлардын арасында аттарды баккылап, бирин экин кишилер жүрүшөт. Аскердин көбү өзөн жакасында. Ар жерге топ-топ болушуп, билек сынашып, чапчамдык көрсөтүшүп тамаша кылып жатышты. Өзөн боюнан анча алыс эмес, көл менен атайы жасап койгондой, тоголок дөбөдө башка чатырлардан чоң, башка чатырлардан сүрдүү болуп, бир ак чатыр тигилген. Ак чатыр кызыл саймалуу. Төбөсүндө ай тамгалуу көк туу желге акырын үлбүрөп толкуп турду. Эшиги түрүлүү. Босогосунда кылычтарын жалаң кармап, былк этпей катып эки жоокер. Босогодогу жигиттер Нүзүп чатырдан чыгып келе жатканда кылычтарын бооруна алышып, кетенжиктеп таазим кылып жол беришти. Нүзүп Бенарестин кызыл кымкабын кийген, башында көк селде,
Көйкөлгөн кым кабынын ичинен ак камзолго селдесине бир өңдөш көк ботокур курчанган. Ботокурда кынына каухар чөгөрүп алтын менен саймаланган бухаралык зергерлерден эң сулуу шамшаары, ботунда томшуго чукчуган сары көн өтүк, көздөрү курч бычактын учундай. Бет алдындагы жашыл өзөндө уюктуу кумурскага окшоп быкырап жаткан көп кошунду суюк сары сакалдуу эринин бек кымтып тиктеди. Эки жагында ызат кылышып, бир тике арткараак турушкан улуу кичи анын оозун карап чук этишпейт. Сөйлөтүндө бул жортул оюн иш эмес экенин сезүү, өз кубатында сезүү тагдырына баш байлоонун кообу, ырахаты бар. Ал томсоргон жүзүн бир булк эттербей ойлонуп, азырынча бейпил жаткан көп кошунду башынан аягына кыдырата тиктеп турду. «Кернай!» деди Нүзүп акырын. Эки кернайчы узун кернайларын бийик көтөрүшүп, баардык күчтөрү менен үйлөшүп, күрөө тамырлары барсайгыча үйлөшүп тарта башташты. Бир паста тынчтоолордун арасы кернайлардын айкырган бек айбат үндөрүнө толуп кетти. Өргүдөгү көп кол түйшөлө түштү. Кернайлар үзүлбөй бакпылдап, көпчүлүктүн көңүлүн кул башчынын көк туулуу чатыры жака улам кадаланып тартты. Өкүм үн салып, чакырып жатты. Кулак тунган чууларды аралап, суу боюндагы топтон бир жигит тизгин учу менен катуу барды. Ал салам айтып айта электе: «Ал жак даярбы, Кедейбай? Тездетпейсиңерби?» деди Нүзүп. Кедейбай атынан ыргып түшүп, тизгинин артында кошо жүргөн жигиттердин бирине ыргытты. «Бүттү, баары даяр Нүзүкө». Нүзүптүн жүзү жумшара түштү. «Анда алып чыккыла тегине, тез». Жүзүнө кубаныч кирди. «Курал, туу, болгула!» Бийлер күңкүлдөшүп, шыбырашып, карбаластап калышты. Кедейбай чатырга шашып киргенде, анда алда качан жүрөгү дүкүлдөп, эч убакыт өтпөй, зарыгып күтүп отурган Шералы көзүн чачыратып кубанып: «Келиңиз кайнага!» деп ордунан тура калды. Кедейбай ага жооп берип отура албай: «Жүр, иш бүттү!» деп күбүрөп, Шералынын эски тебетейин башына кийгизди. Өңүрлөрү шөлбүрөгөн көөнө чепкенин кийгизди. Шашкандан калтыраган колдору менен белин курчантты. Эжеси жаркындын эри болгондуктан кичине жан тарттыбы, же жөн эле боору ачып кеттиби, Шералынын үстү башын ушул убакка чейин эл көргүдөй кылып обуштуруп койбогондугу үчүн ичинен Нүзүпкө кине ойлоп кетти. Ханзадабыздын кейпи ушулбу? Кайдагы бир сандыгдан карыпты ханзада деп алган булар дебейби эл? Чатырдан Шералы чыкты. Ал кубанычын эч жашыра албай, жекеси тердеп, ууртун жей албай кишилерди чексиз ыраазы болгон баяу көздөрү жал-жал тиктеп чыкты. Бир чыканагынан Кедейбай, бир чыканагынан Кыпчак ургунун беги мусулманкыл асте сүйөп чыкты. «Курал, туу!» Тарсылдап асманга мылтык атылды. Чатырдын эки жагында турган дабылпоздар жан үрөп, дабылдарын сабап киришти. Кернайлардын бакырыктарына дабылдар кошумча болуп, жер дөңгүрөдү. Жай оттоп жүргөн аттар баш көтөрүп кулактарын тикчитти. Бүт кошун селдей патырап, кол башынын чатырынан кылкылдап жылып келе жаткан көк туунун алдын torой жүгүрдү. Алдыда кылычтарын ийиндерине жалаң кармап, эки жоокер, алардын саал артта туунун артында Нүзүп, көздөрү кыпкызыл болуп кеткен, иреңи бир кубарып, бир кан толкуп баратты. Шералы эки жагын каранып, эки тарапка жамырап тизилип, аваз кылып турган жоокерлерге ал дагы аваз кылып, баяу көздөрүн алаңдатып, ылжайып, дагы эле ууртун жей албай келатты. Алар ойногон балыктын канатындай жалт-жалт этип серпилип, түз өзөндө кылтылдап агып, күнгө жалтырап жаткан суу боюндагы ак, сары, кызыл гүлдөр ыргалып турган жашыл майданга карай жай келатышты. Жашыл майданда кара комок болгон көп элдин ортосунда кардай ак кийиз жайылып жатты. Алар ушул ак кийизди көздөп келатышты. Аваз кылган эл туш-туштан кысып келишип, ортодон как жарылып, жол коюшуп, колдорун бооруна алып, таазим кылып, күңгүрөп салам беришти. Ээрчип чуркашты. «Ой, кайсы ыя, тегине беле. Бутундагы көн чарыгын карачы. Куда!» Көктөлө берип, көн чарыктын урттары түйрүлүп кетиптир. «Хе-хе-хе, Секин, тамагыңдан каның алынып калып жүрбөсүн?» Дүүлдөп тоскон, тапырап ээрчиген көпчүлүктүн арасынан Нүзүптүн Азезилдей сак кулагы бул сөздөрдү илип алып баратты. Куп болду. Эл көрсүн, Шералынын ким экенин көрсүн. Шералыны кандай кейпинде
кимдин күчтүү колу желкесинен көтөрүп барып, ак кийизге салганын көрсүн. Укумдан тукумга сөз калсын, деди ою. Туу желбиреп кийиз жайылган жашыл майданга келип токтоду. Кернайлардын, давылдардын тынымсыз дүңгүрөшү, кан көксөгөн салтанаттын муздак сүрү жүрөк үшүттү. Ак кийиздин жанында өңкөй аксакалдуу кишилер бар болчу. Аксакалдар тосо турушту. Ассаламу алейкум, кутман каарылар, деп кыраатын келтирип салам берди Нүзүп. Аксакалдар жабырап, ва алейкум ассалам ата уулу, жолуң ачылсын, кожо Кызыр жылооңду болсун ата уулу, деп урматтап алик алышты. Нүзүптүн курч бычактын учундай тик көздөрү тургандарды бир кыдырып чыкты да, ак кийиздин четинде куралдуу кишилердин курчосунда турган 15 жаштар чамасындагы балага келип токтоду. Баланын иреңи көзгү жалбырактай сапсары, бетинен түгү чыгып, эриндери көгөрүп, титирек басып, кирпигин алсыз илмегилейт. Бир тизеси олдоксон бүгүлүп, ошол жак ийин пас түшүп, колу жансыздай шалдайып, өз денесине жуубай турду. Нүзүп көзүн тартып кетти. Баштагыла, деди акырын. Кернайлар, давылдар тып басылды. Бир да тике турган киши калбай, эл жер жайнап отуруп калышты. Кары улама Курандан кутба сүрөнү түшүрдү. Эл сүрөнү дем тартпай, былк этпей угушуп, Шералынын урматына багышташты. Бетке кол тартылары менен кернайлар кайрадан күчөп бапылдап, давылдар баш кеңиретип дүңгүрөп кирди. Кана, Аллаху акбар, Аллаху акбар, деди улама киркиреп. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Түнөргөн куралдуу кишилер баланы колтуктарынан сүйөп, коркпа, коркпа, деп жооткотуп, алдыга өткөзүштү. Ак кийиздин четин өтө жакындатышты. Коркпа, эчтеме болбойт, эчтеме болбойт. Тургандар катып калышты. Баардыгынын көзү иреңи күзгү жалбырактай сапсары балага кадалды. Баланын көздөрү жалтырап, энтигип, оозу жарым ачылып, үнүнүн ажырап калтырады. Кернайлардын айкырганынын арасынан Аллаху акбар, бир Кудайдын жолуна Аллаху акбар, султандардын жолуна, чилтендердин жолуна Аллаху акбар, Аллаху акбар, деп уламанын гана үнү киркилдеп басылбай турду. Ушул учурда арттан катуу чаңырык чыкты. Эл селт этти. О, садагам, садагам ай, деп эчкирип боздоп келатты бирөө. О, садагам, жалгыз элең садагам. Үн зайыптын үнү эле. Нүзүптүн кабагы чимирле түштү. Заары бетине чыгып, көздөрү чакчайып, бурулуп карады. Кылкылдаган көп элди аралап, кармаган кишилерге бой бербей, узун, капкара көйнөктөн зайып жүгүрүп келатты. Анын кармоого эч ким даабады. Эч кимдин колу барбады. Узун, капкара көйнөкчөн зайыптын көздөрү коркунучтуу чакчайып, кыроо баскан шыбактай аппак чачтары жайылып, сеңселип, кылкылдаган көп элди жоодар аралагансып, толкутуп, жарып аралап келатты. Ырайым кылайланайын эл, сары улагың болоюн эл, атадан жалгыз эле, о Кудай, жарымжан эле шордум, о шордум кайдасың, деп боздоп келатты. Эл бийлердин көзүнчө гана кой дешкен болуп, кармаган болуп, ачынында алдына тура алышпай, тең жарылып качып, ага жол берип жатышты. Баланы ортого алып турган түнөргөн куралдуу кишилердин тосконуна болбой, тажаалданып чыңырып келип, кемпир баласын кучактап калды. Бала титиреп апасынын бооруна жабышты. Апа, апа, деп бышактады, башын катты. Ошол замат күчтүү колдор экөөнүн эки жака катуу силкип ажыратты. Эни менен бала чаңырып, кайра жабышты. Күчтүү колдор аларды кайра капшыра кармады. Токто! Нүзүптүн катаал үнү түнөргөн куралдуу кишилерди тык селдейтти. Нүзүптүн суюк сары муруттары түктөйдү. Заардуу көздөрү канталап, бийлерди, курбандыктын милдетин алган ак сакалдууларды жекиретиктеди. Анан ал кемпирди карап, "Байбиче, бул сенин балаңбы?" деп акырын сурады. Кемпир энтигип келип, тытылган кара жоолугун мойнуна салып, буркурап Нүзүптүн бутуна жыгылды. Ырайым кыл Бекзада. Бир ныптасына шал тийген жарымжан шорду эле Бекзада. Кудайдын корсунтканы, Кудайдын жазасы азбы буга? О Бекзада, ырайым кыл Бекзада. Жалгызынан калган жалгыз туяк эле. Атасынын топурагы муздасачы, деп кемпирдин арык эки ийини солкулдап ыйлады. Көңүлүм түтпөй, атасынын башына Куран окуп келейин деп бейитине кетсем, каралуу келинге ээ кылбай алып баса беришиптир.
Нөзөп кемпирдин куроо баскан шыбактай жайылып жаткан ак чачын, арык, алсыз ийиндерин тиктеп туруп, ал акырын эңкейип, кемпирди өйдө кылды. Байбиче, бердим балаңды, көп кейиби, алып кет балаңды, байбиче, деди акырын. Байкабай алып келип алышкан турбайбы? Алып кете бер. Кемпир нес боло түштү. Ал оозун жарым ачкан бойдон, калппы чынбы дегендей, Нөзөптүн жүзүнө аңкайып тиктеди. Нурсуз көздөрүнөн чыккан жаш жан терине аралашып, салааланып сарыгып, капкара аза көйнөгүнүн жакасынан койнуна кирип турду. Кемпир эсине келе албады. Бар, алып жана баланы, байбиче, деди Нөзөп ал башын ийкеди. Миң жаша, Кудайым эки дүйнөңдү берсин. Сен карыпты жалгасаң, чоң Кудай сени жалгасын. Миң жаша, деп күбүрөп, титиреген эриндери менен күбүрөп, жалт-жалт карап кетенчиктеди кемпир. Колдору калтырап, жарымжан баланы кайра көйнөккө далдаалап, жонунан сылап, колтугуна жашырып кетенчиктеди. Шашылды. Топтон тезирээк чыгып кетүүгө шашылды. Урматтуу радио каармандар, ушуну менен кезектеги берүүбүз соңуна келип жетти. Берүүнү даярдаган Абдурахман Абдибалиев. Саламатта калыңыздар.